Вирус деген сөздөн тажадыңызбы? Анда эмесе биздин сабакка кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бул видео сиздерге пайдалуу болот деген ойдомун. IT Билги YouTube каналынын сиздерге тартуулаган дагы бир маалыматтык базасы болсун. Эгерде сиздердин ноутбуктар катып, бир эле учурда ысып дагы кетип, батарейкасы бат бүтүп, ушундай жагдайлар болуп аткан болсо, техникалык адистерге жүгүрбөстөн сиздерге оңой вирустардан кутулууну жана техникалык себептердин алдын алуу боюнча 5 кеңешти сиздерге тартуулагым келип турат. Биринчи кеңешибиз бул бизде интернет желелери. Интернет желелерине биз туура маалымат алып жатабызбы деген суроо келиши мүмкүн. Ошол себептен интернет желелери Яндекс, Chrome, Opera болбосун, кайсыл багытта, Microsoft болбосун, сиздер кайсыл багыттан кирип жаткан болсоңуз, бул ошол колдонгондо вирустук бөлчөктөрдү алып киресиздер. Мисалга эле сиз Chrome'ду ачкан учурда Яндекс ачылып кетип, ушундай вирустук проблемалар болуп жатса, анда бул сабак сиздер үчүн. А дегенде Google'га кирип биринчи бөлүктү карап алалы. Биринчи бөлүгүбүз ошол Операга кайсыл бөлүккө кирбесин, мында 3 точка бар. 3 точканы бассаңыздар, сиздерден расширение деген турат. Расширениядан управление расширениями дегенди басып, сиздер бул жер күйүк турушу мүмкүн. Ошону сөзсүз түрдө өчүрөсүз. Анан бул жакта Яндекс болуп кала турган болсо, сөзсүз түрдө Яндексти удалить этип салсаңыздар болот. Калгандарды коюп койсоңуздар болот. Мисалга бул жер күйүктөрдү автоматтык түрдө галочкаларды өчүрүп салыңыздар. Бул биринчи катасы ушундан болот. Анткени маалыматтар вирустук базанын ичине сактала берет. Ошондуктан сиздер эгерде вирустардан коргоном десеңиз, эң биринчи ошону кылсаңыздар болот. Экинчи бөлүк бул интернетте деле кереги жок. Эң биринчи ушул бөлүккө поисковик, Windows'тун пусктун жанында поисковик бар. Же болбосо сиздердин ноутбукту пускту басканда могу жерден все программы деп чыгат. Меники бул жакта лупанын сүрөтүнө процент, temp караңыздар. Temp кайра процент деп жазамын. Англисче жазабыз. Англисче аягына чейин жазабыз. Эч кандай пробел, эч нерсе кереги жок. Мынакей көрдүңүздөр, процент, temp, процент деп аягына чейин жазганда мондай папка чыгат. Буяктардан чыккандарды басып ийбеңиздер, бул интернеттен издеп коет. Ошон үчүн бул папка чыккычакты күтөбүз. Открыть этебиз. Выделение кылып туруп, монун бардыгы вирустук кештер, ошонун бардыгын выделение кылып туруп, Ctrl англисче А тамгасы, кыргызча Ф тамгасын бассаңыздар, выделение болот. Мышканын оң капталын басып, удалить этебиз. Бардыгын удалить этип атканда, коюңуздар, мондай пропустить деп чыгып калат. Бул сиздердин иштеп аткан папкалар. Пропустить эки жолу басып туруп, отменаны басып коесуздар. Бул сиздерде иштеп аткан папкалар калат, калгандары удалить этилип калат. Андан кийин сөзсүз түрдө корзинага киресиздер. Корзинага кирип туруп, корзинаны дагы белгилеп туруп, анткени корзинага да түшүп калышы мүмкүн, удалить этип салабыз бардыгын. Корзинага кеткен маалыматтардын бардыгын удалить этип салабыз. Мынакей менден 4652 элемент бар экен. Сиздер дагы ушундай кылып тазалап койсоңуздар болот. Бул экинчи жолу, урматтуу кесиптештер. Дагы биз подробнее описаниясына калтырып коебуз. Сүрөттөмөдөн кайсыл бөлүктөрдү басканыбызды ошол жактан да карап алсаңыздар болот. Мисалга темпти, андан кийин кайсыл бөлүк экенин дагы карап турсаңыздар болот. Андан кийин урматтуу мугалимдер, 3-чү багыт бул Ctrl Shift андан кийин ESK деген эң башында ноутбуктун эң биринчи кнопкасы сол жак капталдан ошол бар. Ctrl Shift ошол ESK-ны бассаңыздар, мондай болгон анализ чыгат сиздерден. И анализден сизге мындайча айтканда тааныш эмес программалар да болушу мүмкүн бул жердечи. Тааныш эмес программаларды дагы карап, мындай көрдүңүзбү, бул жактан бөлүктөр чыгып калат, ошибка берген. Ошолорду удалить этип салышыңыз керек. Мисалга сиз тааныбаган программалар болушу мүмкүн, оюндар көчүп кетиши мүмкүн. Айтор бардык багыттар бул драйверлер көчүп кетиши мүмкүн. Деги эле сизге жакпаган чоочун бөлүктөрдү сиздер ушундай кылып туруп удалить этип салсаңыздар болот. Урматтуу мугалимдер, бул дагы сиздердин жөн гана бөлүктөрдү
памятыңыздарды ээлеп турат да, бул жактан анализ жүргүзсөңүздөр болот. Дагы 4-чү бөлүгүбүз ошол эле жана темпти жазган жакка поисковикке киребиз. Дагы безопасность Windows деп жазсаңыздар, мондай безопасность Windows деген папка чыгат. Открыть этебиз. И ушул жактан бизде программалар болот. Ошол жактан быстрая проверканы басабыз. Сиздерде сканирование деп чыгышы мүмкүн. Быстрая проверканы бассаңыздар, сиздерге проверка боло баштайт. Быстрая проверкага безопасность Windows деген жакка киргенде сиздерде мондай чыгышы мүмкүн. Защита от вирусов и угрозы дегенди басабыз. Баскандан кийин сиздерде мондай папкалар чыгышы мүмкүн. Эми ар кимдики ар кандай. Бул жактан галочка көгүзүп, да дегенди басып коебуз. Сөзсүз түрдө бул жактан угрозалар боло турган болсо, сиздерден мондай сканировка чыкат. Бул жакта көрдүңүздөрбү? Менде азыр бардыгы жакшы болгон учур. Мынакей проверка, быстрая проверканы бассаңыз, бул автоматтык түрдө сиздердин бөлүктөрүңүздөрдү, файлдарды сканерлеп, эгерде вирустар чыгып кала турган болсо, вирустук бөлүкчөлөрдү өчүрсөңүздөр болот. Күтөбүз. Күткөндөн кийин мынакей караңыздар. Бул жакта убакыт берилет. Убакыт бүткүчөктү сиздер жаппай турушуңуздар керек. Мынакей быстрая проверка, ушул айрыкча ушул алтын казык ноутбуктары, деги эле башка HP, Asus, Samsung, деги эле кайсыл Delta'бы сиздерге кайсыл ноутбук колдонбоңуздар, бул жактан колдонсоңуздар болот өзүңүздөр. Мынакей бардык ноутбуктарда ушундай кылып эле колдоносуздар. Азыркы эң оңой шарты бул техникалык адистерге барып жүгүрүп, муну оңдоп бер, тигини оңдоп бер деп акчаңыздарды, убактыңыздарды коротпостон ошол видеону көрүп, 5 ыкма менен сиздер ноутбуктарыңыздарды тазалап алсаңыздар болот. Бир аз күтөбүз. Күткүчөктү мынакей бул жактан проверка болуп атат. Бул жак толгучакты күтөбүз. Толуп бүткөндөн кийин өзү ушундай жабылып калат. Андан кийин биздин эң эле бөлүкчөбүз, эң акыркы бөлүкчөбүз бул программа, урматтуу кесиптештер. Программанын аты Malwarebytes Free деп аталат. Ошол жакка Google'га кирип туруп эле download деп, мынакей Malwarebytes Free download деп жазсаңыздар, эң биринчи программа чыгат. Ошого киресиздер, урматтуу мугалимдер. Киргенден кийин скачать бесплатно деген бар. Скачать этип алабыз. Скачать эткенден кийин мынакей бул жакка ылдый түшө бересиздер. Эч кандай бөлүкчөлөр жок, көрдүңүздөрбү? Бул жактан баскандан кийин сиздерден электрондук почта сурашы мүмкүн. Почтаны сурагандан кийин мынакей загрузить автоматически нажмите здесь деп турбай басабыз. Бул автоматтык түрдө мынакей биздин программа көчүп баштады. Ичине ачып кирип установка кылып алабыз. Оңой установкасы. Установка кылгандан кийин сиздерге мондай болгон папка программанын аты чыгат. Бул башка вирустук программалардан айырмаланып турат. Эми бул жакка киргенден кийин сиздерде ушул программанын негизги бөлүкчөлөрү ачылат. Мондай болгон бөлүкчөлөр ачылышы мүмкүн. Ар түрдүү бөлүктөр бар бул жакта. Настройка кирип продолжить деп басып койсоңуздар болот. Ушундай болуп да деп чыгат. Да дегенди басабыз. И автоматтык түрдө сиздердин бөлүктөрдү, мындайча айтканда, файлдарды тазалап баштайт. Андан кийин могул жакта главный экранда, урматтуу мугалимдер, кесиптештер, көрүүчүлөр, мындай окно ачылат. Мынакей ушул жактан средства проверки деген турат. Проверканы басабыз. Баскандан кийин мынакей азыр биздин проверкабызды текшерип баштайт. Бул эгерде бир кандайдыр бир катачылык издеп чыга турган болсо, өзү автоматтык түрдө удалить этилип салат. Ондайынан 4 өзүнүн проверкасы бар. Обнаружить деген жакка сиздин туура эмес вирустары бар папкаларыңыз өзү кызыл болуп чыгып калат. Күтөбүз мынакей бул жактан. Бул программаны көчүрүп койсоңуздар, сиздерде эч кандай бир кыйынчылык жаралбайт. Караңыздар, посмотреть отчётты бассак, бул жактан отчётубуз чыгат. Андан кийин готованы басып коебуз. Бул программа сиздердин ноутбугуңуздарды, мындайча айтканда, коргоп турат десек болот. Бүгүнкү сабак ушундай ноутбуктарды тазалоо жана ички түзүлүштөрдө вирустардан кутулуу боюнча болду. Бул 5 кеңешти дайыма кайталап турасыздар деген ойдомун.
Беш кеңеш менен сиздер өзүңүздөрдүн компьютериңиздерди ысып кетишине, вирустарга толуп катып калышынан сактасаңыздар болот. Эгерде сабак жаккан болсо, биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырып, муну сөзсүз түрдө кесиптештериңиздер менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.